Ал эми азыр биз өзүбүздүн эфирибизди кайрадан улайбыз. Биздин бүгүн бизде конокто Кыргызстандын сыймыгы болгон уулдарыбыз келип отурат. Ал эми алар менен биргеликте тааныштыра кетсек, Деги эле кыргыздарда айтат эмеспи, билим алуу ийне менен кулдук баскандай, билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат деп. Айтор булардан көптүк үмүттөнүп отурган учурубуз. Кыргызстандан ушу билимдүү жаштар өсүп келатканына өзгөчө сыймыктандуу менен дагы карап турган учурубуз. Алар бизден төрүбүздөн орун алып калган учуру күттүрбөстөн тааныштыралы. Ким деп турсак, Кылычбек Ураймов Сапат Олимпиада борборунун информатика олимпиадасынын тренери, жана ошондой эле Айдар Мондузбаев Жаңыз Айтбаев атындагы Кембридж лицейинин 11 классынын окуучусу, алтын медалдын жеңүүчүсү. Жана ошондой эле Максат Темирбеков Кут билим мектебинин 10 классынын окуучусу, коло медалдын ээси. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Рахмат. Деги эле ушул билим жаатында мыкты алгылыктуу медалдарды алып атасыздар. Бул эми Кыргызстан ичинде чет жактан дагы өзүбүздү көрсөтөлү, Кыргызстанды тааныталы деген ойлор барбы? Сизден баштайлы. Саламатсыздарбы? Биз Кыргызстан ичинде дагы, чет жактагы окуучулар менен өзүбүздү көрсөтүп, Кыргызстандын атын желегин көтөрүп жүрөбүз. Бул окуучулар ошо Казакстанда болуп өткөн Жаутыков олимпиадасынан информатика сабагы боюнча алтын медаль алды. Февралдын 2-синен 10-на чейин болгон. Максат коло медаль алды. Жеңишиңиздерди да бир жолу куттуктап кетебиз. Биз дагы айгандай чоң кубанычтабыз. Ошо негизи эле жалпы бир суроо берип кетсем, тагылимдер багытында жеңишке жетүү оңойбу негизи эле? Айдар мырза жооп берип кетсеңиз. Менимче өтө кыйын эмес, бирок өтө да оңой эмес. Мен бул олимпиадага 3-4 жылдан бери даярданып келем. Былтыр дагы ошол олимпиадада алтын медаль алгам. Андан жакшы. Көп убакыт кетти. Максат, сиз да жооп берип кетсеңиз. Менин оюмча эң негизгиси эле аракет кылыш керек. Мен дагы ошол олимпиадага бир канча жылдан бери даярданып келип атам. Былтыр да катышкам. Ошо эң негизгиси эле аракет деп ойлойм. Ушул жерден эле Максат сага суроо бергим келет. Мисалы спортсмендер, алар күн сайын ушул машыгууларды өтүп, тоого чыгабы, Айтор канча деген аракеттерди кылат. Ал эми олимпиада бул баягы билим жаатында кантип силер машыгасыңар? Биз болсо ошо эгерде өткөндөгү олимпиаданы алсак, биз эртең менен сабактардан бошотулуп, сабактар учурунда былтыр өткөн олимпиадалардан суроолорун чыгара албаган суроолорду сабактардан кийин талдап, чечмелеп, кечинде болсо бош убакыт болот эле. Ошентип күн сайын даярданат элек. Абдан жакшы. Айдар, сен дагы ошондой? Схема ошондой. Өзгөчөлүк барбы? Бир өзгөчө жол менен алтын медальды утуп кетиш үчүн өзгөчөлүк даярдануу, ыкма? Менимче чоң өзгөчө жок. Ар бир олимпиаданын өзүнчө мындай суроолору башкача болушу мүмкүн. Ошон үчүн мисалы бир олимпиадага даярданып атсак, ошол олимпиаданын суроолорун чечиш зарыл. Андан тышкары башка эчтеке. Ошол жерден дагы бир өзгөчө кызыгып турам. Мисалы дайынданганда өтө оор суроолор менен дайынданып, анан ошол олимпиадага барганда жеңил эле суроолор келип калган учурлар болобу? Болот, албетте болот. Жыл сайын олимпиаданын суроолору кичине татаалдыгы алмашып турат. Мисалы, быйыл олимпиаданын биринчи күнүндө кичине оңоюраак суроолор келип калды. Анан окуучулардын көбү чоң балдар алып калды. Агайга суроо берет. Агай, деги эле тулпар кылып чабыш бул саяпкердин колунда да. Анан ушу саяпкерлик балдарды кандай багытта тандап алыш керек? Эмнесине байкайсыздар, эмнесине көңүл бөлөсүздөр? Биз 7-8 класстардан баштайбыз. Биринчи, мисалы, информатика боюнча тагылим болгон үчүн математикасына көңүл бурабыз. Математикадан экзамен болуп, ар кандай тапшырмаларды берип, андан кийин тандалгандан кийин дагы окуучулардын жана эмеси жакшы болушу мүмкүн. Математикадан билими кабыл алуусу, бирок өзүнүн жанагы булар ушундай даражага жетиш үчүн, эл аралык деңгээлде медалдарды алыш үчүн көп аракет кылып, тырышчак болуш керек, таштабай. Мисалы үчүн булар 2-3 жыл
эч жайы, күзү, каникул дебей, күндө жана спортсмендер сыяктуу эле күндө минимум 3-4 сааттан сабак окуп, даярданышып, ар кандай задачаларды чыгарып, ар кандай темаларды окуп, ошого чыдай турган балдар болсо, ошолор менен жакшы жыйынтык чыгат да. Анан бул ушул окуучулардын мисалы бир багытка түшүп калды эми булар кесип сыяктуу айланып барат кийинчи. Эми булардан кандай жыйынтык күтөсүздөр? Ким болуп чыгышат? Булар азыркы заманда бүт эле эң популярдуу кесип программист болуп атат да. Азыркы ошондуктан бир көп жылдан бери эле информатика боюнча олимпиадага катышып жүргөн окуучулардын көбү ушул программалоо багыты боюнча кетишет. Кетип уже эң алдыңкы окуучулар чоң компанияларга кирип иштеп калгандар да бар. Google, Facebook, YouTube ошол сыяктуу эмелерге булар деле эми көбүнчө эле ошол багыт боюнча кетишет. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, Айдар мурунку жылдарда, өткөн жылдары дагы ошо Европада биринчи жолу Кыргызстандын атынан алтын алган экен. Ошол дагы ушул студиядагы өзүң кубанычың менен бөлүшүп кеткен экенсиң. Быйыл дагы кандай сезим болуп жатат сенде ушу алтын алып, дагы кандай ийгиликтерди жаратайын деп турасың, дагы кандай конкурстарга катышайын деп турасың? Мен үчүн бул чоң жетишкендик. Ошол именно ошол эл аралык Жабытыков олимпиадасында буга чейин Кыргызстандын окуучулары алтын медаль ээ болушкан. Бирок эч ким 2 жолу алтын медаль ала албаган. Ошондо Кыргызстан тарыхында мен биринчи болуп турам, ошон үчүн абдан кубанычтамын. Будан кийинки башка эл аралык олимпиадаларына азыр даярданып атам, аларда дагы чоң жетишкендиктерге. Абдан жакшы. Максат, сен ушул жерден Айдарга суроо бергиң келеби? Мисалы, деги эле ушул 2 жолу алтын медальды алды. Кантип алсам болот? Ыкмаңды бир бөлүшсөңбү, мага жардам берчи деген ушулар. Мунун ыкмасы эмнеде деп ойлойсуң? Сыры? Билбейм. Сен Айдардан ашкың келеби деги эле? Кантип даярдандыңыз? Же бир өзгөчөлүк болду деген суроону азыр сен ойлонуп атасың. Буга чейин берген эмессиң, Буга чейин ойлонуп көрдүң беле негизи? Буга чейин ойлонуп көрдүм. Айдар эмне эле 2 жолу эл аралык деңгээлде алып болот? Кандай жол менен деп мисалы. Кандай ойго келдиң эле сен? Эмнесин байкадың эле? Аракетте деп ойлойм. Аракетте, эң биринчи эле аракет. Эми 1% талант, 99% аракетте бир макал бар эле. Ошол аракеттин үстүндө өзгөчө эмгектенет, Сен алтын медаль качан алайын деген максатың бар? Ушу буюрса кийинки жылы. Быйыл дайынданып, Быйыл дагы коло медальдын ээси экен да, эмки жыл менин оюмча максат ушу алтын байгени алат окшойт. Анан максатка да мындай суроо келип турат, ошо сенин бул канчанчы жеңишиң белгиле, канчанчы ийгилигиң, буга чейин дагы кандай сынактарга катышып, кандай жетишкендиктерге жетишкенсиң? Буга чейин ИСИШ юниор эл аралык олимпиадасынан күмүш медаль ээ болгом. Жана Евразиялык олимпиада, командалык олимпиададагы коло медальга ээ болгом. Андан сырткары ошо өткөн олимпиада Инфобиркап олимпиадасынан коло медальга ээ болгом. Абдан жакшы. Ал айтсаңыз, бул балдардан да тышкары артында келаткан дагы бир нече топ бар да, аларды дагы мындай даярдап турасыздар. Булар окууну өтүп кетсе, аларды чыгарыш керек дегенечи. Мындай көз чаптырып карасак, артыбызда канчалык деңгээлде ишеничтүү түрдө айта аласыз? Канча окуучу? Эми жылдан жылга информатика олимпиадага кызыккан окуучулардын саны көбөйүп жатат. Бизде деле ошол жылдан жылга, мисалы үчүн 7-класстардан баштайбыз дедим. 7-класста көп окуучулар талап көбөйүп баштады. Мурун мисалы үчүн 50 болсо, 100 окуучу. 8-класста деле азыркы тапта 9-класс даярданып жаткан окуучулар дагы бар. Булар 11-10-класстар, булар бүтүп кетсе, артынан келе турган окуучулар бар. Даярданып жатышат. Деги ошо билим деңгээлге бир суроо бергим келип турат, ошо деңиз окуучулардын билим деңгээлине. Өткөн жылдары ушул Жабытыков олимпиадасында 10-11 класстын гана окуучулары байге алса, быйыл 7-8, 9 класстын окуучулары дагы байге алышкан экен да. Ошол эле билим деңгээли кандай болуп баратат? Негизи улам жаш балдар дагы өнүгүп баратабы, же болбосо азыр айтышат го, китеп окушпайт жаштар же ушундай бир өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Азыркы заманда
даярдай турган мисалы үчүн мугалимдер жок болушу мүмкүн. Бирок интернет деген нерсе бар, интернеттен баарын тапса болот. Ошол себептен бизде буга чейин 9-класстар алып жүргөн, а быйыл 7-класстардан математика сабагы боюнча коло медаль алышты быйыл. Жок, күмүш медаль алыптыр. 8-класс күмүш, 7-класс коло медаль алды. Алар ар кандай эл аралык деңгээлдеги тренерлер менен даярданышып, онлайн багытта, пандемиядан бери онлайн деген сабактар аябай өнүктү. Ошол себептен мен оюмча Россиядагы, Казакстандагы, Кыргызстан өзүндөгү жакшы тренерлер менен бир убакытта баары менен окуса мүмкүнчүлүк түзүлдү да, окуса боло турганчы. Ошол себептен мындай окуп жыйынтык чыгара башташты Кыргызстан жакшы окуучулар. Жакшы. Мен сизге суроо бергим келип турат. Булар эми баягы жеке мектептер деп коебуз го. Сапат, кут билим, булар башка деңгээли башкача биздин мамлекеттик орто мектептерден айырмасы өзгөчө да. Анан көпчүлүгү ушул мисалы сапаттыкы, кут билимдики айторушулардыкы чыгышат алдыңкы орундукачы. Анан ушул мамлекеттик мектептерди кантип ушул улардыкындай деңгээлге жеткирсек болот? Мисалы орто мектептер, жөнөкөй карапайым элек жериндеги мектептерди дагы. Биринчи немеде мотивация болуш керек окуучуларга. Эми окуучуларга кантип мотивация беребиз деген ошону чечиш керек мен оюмчачы. Андан кийин экинчи деңгээлде азыр компьютер заманы болуп атат. Ар бир мектепке компьютерлер коюп, ошол компьютер аркылуу жаңы маалыматтар, жаңы керектүү болгон сабактарды окуш керек. Анан азыркы учурда мисалы үчүн мурун мугалимдер сабак берсе, ошол сабакка эле катышып ошондой эле болчу да. Азыр эми мугалимдер мен оюмча сабак бериштен дагы жол көрсөтүш керек. Мону оку, могу видеону көр, могу тапшырманы жаса деп көбүрөөк көрсөтсө, өзү мисалы үчүн аябай жогорку деңгээлде мен билбешим мүмкүн да мугалимдерчи. Бирок жол көрсөтүштү үйрөнүш керек биринчи очереддечи. Ошондон азыр баары эле эң күчтүү MIT'деги бир мугалимдин сабагын ала алат да азырчы. Интернеттен таап, ошо кайсы жерден кайсы булактарды жакшы табышты билиш керек мугалимдерчи. Жакшы. Мен эми олимпиададан тышкары, билимден тышкары да суроо берейин. Максат деги эле окуу тарабында, деги эле өзүңдүн кызыгың, спорт жаатында өзүңдү кызыктыруучу эмнеге кызыгасың? Ким болгуң келет? Мен өзү шахмат, футбол кызыгам. Шахматка ошо 6 жаштан бери барып жүргөн элем. Футболго да эрте эле кызыгып баштагам. Өзүм программист же жеке компания ачкым келет. Мындан сырткары да космоско абдан кызыгам. Жакшы. Максат чындыгында атыңыз жарашкан максаттарың бийик экен, себеби акыркы учурларда баягы космоско учкум келет, летчик болгум келет, самолет айдагым келет дегендер жоголуп кеткен чындыгында. Сенин азыр максаттарыңды көрүп мен сүйүнүп турам чындыгында. Ушундай бир жыйынтыктарды көргөндө үйдөгү ата-энелер кандай бир сүйүнүчкө, эмоциясы кандай болот? Ал энди сүйүнүшөт, макташат, көбүнчө мактап коюшат. Жакшы деп. Ушундай эле суроо берейин, Айдар. Эмнеге кызыгасың? Эмне менен алектенесиң окуудан тышкары? Окуудан тышкары спортко кызыгам. Кайсы түрүнө? Волейбол, футбол ойнойбуз. Лицейде жумасына 2-3 жолу, кечинде футбол ойнойбуз, чогулуп окуучулар менен. Анан музыкага абдан кызыгам. Гитара ойногону өзүм интернеттен карап үйрөнүп алдым. Жакшы. Ким болоюн деп атасың эми? Келечекте ким болоюн деп атасың? Программист болом деп ойлойм, бирок өзүм
чындыгында университетте профессор болгум келет. Мындай академиялык тарабында баргым келет. Кайра өзүңдөй болгон окуучулар дайындап, студенттер чыгаргың келет экен да. Жакшы, космоско чыккың келбейли? Мен да мындай суроорум келип турат да, биздин жеңүүчүлөрүбүзгө эмне үчүн информатика сабагы, эмне үчүн так илим, эмне үчүн башка предмет эмес? Табигый илим эмес, мисалы. Мисалы, эмне үчүн кыргыз тили эмес дегендей. Башында 7-6 класстарда математика мага оңой болчу, математика сабагы. Анан ошол убакта программирование жөнүндө үйрөндүм. Интернетти көрүп, анан ар кандай программаларды көрүп, анан өзүм мындай интерес пайда болду, кызыгуу пайда болду. Анан ошо мектепте программирование боюнча олимпиада бар экен, ошонун жөнүндө угуп, анан ошол жака баргым келди. Максат, сизчи? Мен ошо окуу билимге келгенге чейин кадимки 20 мектепте окуйт элем. Ал жакта мен мындай бош жүрбөйт элем. Бош убагымда ар кайсы спортторго катышып, шахматка катышып жүргөн элем. Ошо 7-класста билимге келгенде дагы бош жүрбөйүн деп, ошо информатикага жазылып алгам. Ушинтип кызыгып кеткем. Айдардан баштайык эле. Айдар, ушул сапатка канча жыл болду? Анан канча жылдын ичинде сен жыйынтык бере баштадың? Мектепке барып баштадым. Сапатка барып баштагандың? 7-класстан бери барып атам. Азыр 11-класс, 5 жыл уже барып келдим. Ошону канчасынан баштап олимпиадага катышасың? Олимпиадага эң биринчи жолу 9-класста катышкам. Ошол эле Жабтык олимпиада, Жабтыков олимпиадасы эң биринчи олимпиадалардын арасында болду. Анда медаль албадым 9-класста. Кийин 10-11 класстарда алдым. Ошо анан 9-класста мындай кичинекейирээк олимпиадаларда катышып, кээ бирлеринде медаль алып, кээ бирлеринде албай, анан 10-класстан баштап чоңураак олимпиадаларга катышып, көбүрөөк медаль алып баштадым. Ага, эсеңиз, ушул окуучуларга багыт көрсөтүүдө 3 бир олуттуу багыт кайсын айта аласыз? Ушул 3 багытты көрсөтүп койсоңуз эле, бала ошол негизде кете тургандай. Информатика боюнча? Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча. Биринчи багыт фундамент болуш керек. Фундамент дегенде бизде математика сыяктуу эле болот. Математикадан мындай эсеп чыгарса, компьютерде ошол эсепти чыгарат, плюс жана кодун жазат да. Бир программалоо тили боюнчачы, C++, же Pascal, Pascal уже колдонулган, Java, Python деген тилдер. Экинчи ошо фундамент, экинчи бир программалоо тили алып, ошонун синтаксисин үйрөнүп чыгыш керек. Башынан аягына чейин жакшылап. Мындай кадимкидей, мисалы биз кыргызча сүйлөп атабыз да, эркинч. Ошол программалоо тили дагы эркин код жаза тургандай болуп, өзү эмнени ойлосо ошону жаза турган. Үчүнчү, алгоритмдерди үйрөнүш керек. Ар кандай алгоритмдер бар, олимпиадага колдоно турган. Ошол үчөөнү алса жакшы бир информатикадан, олимпиададан жыйынтык чыгат. Жакшы экен. Максат, келеме биздин классташтар, көрөрмандар, тууган туушкан бүт эле көрүп атат. Ошолорго бир өзүңдөн бир кеңешиңди айтуу менен салам жолдоп кетсең болот. Мисалы, космоско учуш үчүн же математик болуш үчүн же информатика болуш үчүн кандай жол тандаш керек? Анан бардыгына саламдап койсоң болот. Кел. Айтып кеткендей эле, менин оюмча болушунча аракет кылыш керек. Болушунча аракет кылып, кызыгуу болуш керек. Мотивация болуш керек. Кыйын болушу мүмкүн, ар кандай тоскоолдор болушу мүмкүн, бирок карабастан болушунча ошо өзүнүн багытыңда тырышып, өзүнүн максатыңа жетишиң керек деп ойлойм. Жакшы. Жалпы классташтарга салам, Айдар, келеме, сен дагы өзүңдөн багыт берип кой биздин көрөрмандарга, анан аягына салам жолдоп кой, Менимче максат айтып кеткендей эле ошо аракет эң важный, эң башкысы деп ойлойм. Ошо бир нерсени баштап, ошодон бир ийгиликке жеткиң келсе, анда таштабай, күн сайын аракет кылып,
өзүңдө бардык болгон күчүңдү беришиң керек деп ойлойм. Ошо анан классташтарыма, үй-бүлөмө салам айтам. Жакшы. Агай, сиз дагы учурдан пайдаланып салам жолдоп кетсеңиз болот. Кандай дейсиз? Учурдан пайдаланып салам жолдоп кетсеңиз болот. Биринчиден бүт кыргыз элине денсаулык каалайм, тынчтык каалайм. Анан бүт мени тааныгандарга, тааныбагандарга бүт баарына салам айтабыз. Чоң рахмат ишиңиздерге, билимиңиздерге, бардык колдоолорго, жалпы эле ушул Кыргызстандын келечегинин желегин желбиреткен мыкты инсандар болуңуздар деп айтабыз. Дагы бир ирет мындан дагы билимдин түбү жок дейт. Казып, айтор Кыргызстанды бир мыкты мамлекетке кошконго салам кошуп жүрөрүңүздөр дейбиз. Рахмат. Чоң рахмат. Атактуу телекөрөрмандар, мына ушундай бизде билимдүү жаштардын учу келип бизге жакшы бир маек куруп кетишти. Алар ким деп турсаңыз, Кылычбек Урайымов Сапат Олимпиада борборунун информатика олимпиадасынын тренери, жана ошондой эле Айдар Мундузбаев, Чыңгыз Айтматов атындагы Кембридж лицейинин 11-классынын окуучусу, алтын медалдын жеңүүчүсү. Жана ошондой эле Максат Темирбеков Кут билим мектебинин 10-классынын окуучусу жана коло медалдын ээси болду. Албетте, билимдүү бул бийиктикке жете элек, ал эми билимсиз өзгөчө бул өзүнүн алсыз экенин көрсөтөбүзбү. Андыктан билимдүү жаштар Кыргызстандын келечегин алдыга сүрөйт. Абдан сонун.